2021 ой жылын узатуу менен 2022 жолборс жылын кубануу менен тос алдында турабыз. Бул жыл өзгөчө өлкөбүз үчүн өнүгүүнүн жана өзгөрүүгө жол салган жылдардын катарын толуктады десек жаңылышпайбыз. Анын катарында Ош мамлекеттик педагогикалык университетинде дагы бир топ өзгөрүүлөр болду. Анын баса белгилеп айта кетсек, окуу жай институт деңгээлинен университет статусуна ээ болуп, жаңы бир мүмкүнчүлүктөргө жол ачылды. Ошондой эле окуу жайдын билим берүү тармагы, маданий жана спорт тармагында бир топ ийгиликтер жаралып, окуу жайдын студенттери жана окутуучулары өзгөчө жетишкендиктерге жетип окуу жайга бир топ сыймыктарды алып келишти. Да ушул ой жылын узатуу менен бүгүн Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин жалпы жамааты жаңы жылдык майрамдык кечени өзгөчө шаң менен тосушууда. Алдыдагы майрамдык кеченин кызыктарынан көрө аласыздар. Куткандуу ушуа кечиңиздер менен ардактуу меймандар, айымдар жана мырзалар, мына буюрса бүгүн Ош шаарыбызда өзгөчө Динат ресторанында өзгөчө майрам жана өзгөчө салтанат. Анткени бүгүн Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин майрамдык кечесинде башыбыз бүгүн биригип, баары бирдей сүйүнүп турган мезгили жаңы жылыңыздар менен меймандар. Жаңы жылдык майрамдык кечебизди официалдуу түрдө ачып берүү үчүн Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин ректору Золоев Бекмырза Бекболотович агайыбыз чакыралы. Окуу иштер боюнча проректору Райымбеков Канбек Тургунович агайыбыз чакыралы. Жана кесиптик бирликтин төрагасы Алмамбет Бекжанович агайыбыз. Көзөмөлчөлүк кеңештин төрагасы Корсан Камбаралиевич агаларыбызды биргеликте чакырайын. Кана келиңиздер. Салмастарбы, урматтуу ага эжекелер, урматтуу устаттар, урматтуу бүгүнкү жаңы жыл алдындагы салтанатты уюштурган биздин математика жана информатика факультетинин ага эжекелери, урматтуу кесиптештер, 2021 жылдагы биздин окуу жайыбыз үчүн абдан ийгиликтердин, абдан бир окуу жайыбыздагы өзгөчө бир тарыхый жылдардан болду десем жаңылышпаймын. Эң негизгиси биздин окуу жайыбыз Ош мамлекеттик педагогикалык университети болуп статустун алышы биздин окуу жайдын мындан ары өсүп өнүгүшүнө, ушул жамааттын ынтымакчылыгы, жамааттын ушул бир колдон бир жеңден кол чыгарып, ушундай бир ийгиликтерди жаратышыңыздар, ушу мен ойлойм, оор мезгил болсо дагы бул жылы биз абдан чоң ийгиликтерди жараттык деп ойлойм. Жаңы жыл жаңы ийгиликтерди, жаңы жаратмандыктарды, жаңы күчтөрдү, жаңы кайраттарды пайда кылсын. Майрамыңыздар менен. Жыл мен ойлойм биздин жамаат үчүн аябай жакшы жылдардан болду. Эмне дегенде мына жана ректорубуз айтып кеткендей конкурстун жеңишүүлөрү болду. Студенттердин катарында олимпиадалардын, студенттик конференцияларда жеңишүүлөр болду.
дагы бир нерсе айтып кете турган, бул биз аккредитацияны өтө жогорку деңгээлде өтүп алдык. Мен өзүмө жамаатымы чын дилимен келе жаткан жаңы 22-жыл менен куттуктаймын. Мен айтарым ушу баягы 22-жыл келген жаман балекеттен нары кылса, калганы бүт болот. Ден соолугубуз да болот, ишибиз да болот, биримдигибиз да болот, ынтымакчылыгыбыз да болот. Мен өзүмө коллективди аябай сүйөмүн. Мына бүгүн биз жамаатыбыз менен жалпы өткөн окуу жылын жалпы эле жылды жыйынтыктап, жаңы жылды тосуунун алдында турабыз. Ошондуктан жалпы биздин Ош мамлекеттик педагогикалык университетинин жамаатына жаңы жылда жаңы ийгиликтерди каалайм. Ийгилик болуш үчүн сөзсүз түрдө мамлекетибизде тынчтык, амандык болуш керек. Ошондуктан мамлекетибизде сырткы, ички душмандардан сактасын. Анын ичинде элибиз тынч, бейпилчиликте жашашын каалаймын. Анын жамаатыбызга ушу жыл чоң-чоң ийгиликтерди алып келсин. Жамаатыбызда иштеген ар бир жарандын, окутуучунун үй бүлөсүндө ийгиликтер көп болуп, эмне тилек кылган болсо, ошо тилектердин баардыгын ушул жаңы жылда ишке ашышын каалайм. Жаңы жыл жалпыбызга, элибизге тынчтык, амандыкты, молчулукту, токчулукту алып келген жылдар болсун. Жаңы жылыңыздар менен. Номер 262 эжекебизге буйруптур, бериңиз. Өзүңүздүн белегиңизди өзүңүз тандайсыз. Бул жерде турган катылган белектер бирөөсүн тандаңыз. Эмнекен Жолдомо Ташкент шаарына кол чабуулар. Браво!